Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта Көк Бөрү дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Чыгат же чыкпайт деп жаткан Чүй облусунун Сары-Өзөн командасынын курамын тааныштырабыз. Көрөрмандары көп Сары-Өзөн клубу бул жылы чоң оюндарга чыгат. Команда курамды жарыялады. Биринчи номери капитан Сейитбек Анарбек уулу. Аламүдүн районунун Араша айылынан чыккан улакчы. Кожомкул, Кабылан, Угайы, Ынтымак клубтарында ойногон. 2020 жылдан бери Сары-Өзөндүн курамында. 2024 жылы жаракатына байланыштуу машыктыруучу болуп, 2-лигада Ак Илберс жана 1-лигада Намыс командаларын колго алып, экөөнү тең Норус турниринде чемпиондукка жеткирген. Экинчи номер менен Ержан Тургунбаев ойнойт деп күтсөк болот. Кече команданын жыйынында ал барбаганы менен буга чейин Сары-Өзөндө ойнорун так айткан. Саймадан супер сунуш. Кубаттуу гигабиттик жаңы муундагы Wi-Fi роутер. Секундасына 1 гигабитке чейин супер ылдамдыкты колдоо. Ар түрдүү диапазондогу 2 Wi-Fi тармагын жөндөө мүмкүнчүлүгү. Үйүңүздүн каалаган бурчунда туруктуу интернет. Жана ушуну сиз премиум 500 плюс ОТВдын супер ылдам тарифин кошууда таптакыр акысыз аласыз. Күтүүнүн кереги жок. Сайманы кош. Жекеме-жекеде Байтору же Крас менен ойын алып барат. 2010 жылдан бери чоң оюндарда ойнойт. 2024 жылы Астанада Көк Бөрү курама командасын алдыга жетелеген. 3-чү номер азырынча белгисиз. Курамдын сүрөтүн карасак, Нурбек Юсупов жүрөт. Бирок Нурбек мырза жаракаттан улам оюндарга чыга элек, Норусга чейин сакайып кетет деп ишенели. Акыркы жылдарда достуктун катарында оюн көрсөтүп келген. 4-чү Азат Насыпбеков 1989 жылкы тажрыйбалуу коргоочу жигит. 2007 жылдан бери Чүйдүн командаларында ойноп келет. 2013 жылы Сусамыр командасы менен 9 май турнириндагы президенттин кубогунда уткан. Анын тажрыйбасы командага жардам берет деген ойдомун. 5-чи Адлет Адисбек уулу. Коргоочу 2022-2023 жылдары достукта ойногон. Быйыл Сары-Өзөнгө кошулду. Убагында достукта Малыш менен жекеме-жекеде дагы оюн көрсөткөн. 6-чы Алы Назаров 2022 жылдан бери Сары-Өзөндүн курамында алмашкыс оюнчу. 27 жаштагы коргоочу Төш Булак, Сокулук, Рассвет жана Алатоо клубтарында дагы ойноп келген. 2022 жылы 9 майда Сары-Өзөн чемпион болгондо курамда болгон. 7-чи Арген Кадырбеков. Арген 1999 жылдын 15 июлунда Сусамыр өрөөнүндө туулган. Оюнда бир нече позицияда ойной алат. 2022 жылы Кыргызстандын жаштар чемпионатында Чүй облусунун капитаны болгон. 2019 жылы Аксу, 2020 Кара Балта, 2021 Сусамыр Байтур, 2022 Ак Шумкар, 2023 жылы Сары-Өзөндө ойногон. 8-чи номер Улан Насакеев. Көк Бөрү тарыхындагы орду бар улакчы кайрадан Сары-Өзөндө акыркы жылдары достук жана ийгилик командаларында ойногон. 9-чу Байсал Кайырбеков 2006 жылкы жигит, команданын көкүрөк күчүгү болду. 10-чу Бекназар Аматов, ал 1996 жылы Военно Антоновкада туулган, Рассвет мектебинин тарбиялануучусу. 2018 жылы алгачкы жолу Рассветтин курамына кошулган. Карьерасында жаш күч, Сары-Өзөн, Мурас командаларында ойногон. Байыш Акылбеков, Сары-Өзөндүн негизги трансфери ушул болду окшойт. Мурастын мыкты жаш оюнчусу, эми Сары-Өзөндө 2002 жылкы жигит, позициясы чабуулчу. 12-чи Рустам Малашенко, 2002 жылкы дагы бир жигит. 2024 жылы жаракатына байланыштуу оюндарга чыкпай калган. Ага чейин Ак Шумкар жана Сары-Өзөн клубтарында оюн көрсөтүп кеткен. Курама мына ушундай түзүлдү. Кандай баа бересиздер? Ал эми команданын башкаруучусу Темир Молдокулов 2001 жылдан бери чоң оюндарда ойноп келген, мыкты универсал улакчы. 2016 жылы 2-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында атактуу Ахиллести минип жекеме-жекеде ойногон. Акыркы жылдары достук командасынын башкаруучусу болуп кызмат өтөп келген.